Үйдө көп уруш болуп турса, руханий жактан эмне кылуу сунушталат дейт. Негизи биринчи маселе үйдө уруш болгонун себебин караш керек. Эмне үчүн уруш болуп атат? Биринчи илажы ушул. Уруш токтотуш керек. Жөндөн жөн уруша берген болбойт. Бул адам ден соолугуна зыян, бала чакага зыян, өзүнө зыян, бүт баарына зыян. Үй өзү кайсы үй неамат, урушу жок үй неамат. Кичинекей үй болсун, бир комната, эки бөлмө, бирок тынчтык болсо, ушул үй неамат. Куранда Алла Таалам эң жакшы үй кайсы дегенде, тынч үй деген. Үйдөн максат үйгө келги салыш керек. Ошон үчүн үйдө эрди катын урушса, бала чака уруша берсе, бир туугандар уруша берсе, бул жакшы нерсе эмес. Аны караш керек, иллатын карап чыгыш керек. Экинчиси, эгер чогуу жашагандан уруш болбосо, анда бөлүнүш керек. Бир туугандар, башкалар чогуу жашаган себептүү уруш боло берсе, анда бөлүнүп жашаш керек. Бөлүнүп жашап, ошол алыстан туруп бири-бири менен сыйбогон жакшыраак. Алыстан туруп бири-бири менен сыйбогон жакшыраак. Андан кийин дуа кылыш керек. Эгерде жөн эле уруш болуп атканда дуа кылыш керек, ахлагын оңдош керек. Я Алла, bizге тынчтык бер, береке бер, жакшылык бер, шайтандын, жамандын, нафстын жамандыктан сактагын бизге, үйүбүзгө береке бергин деп дуа кылыш керек. Дуаларды көп кыла берсе, иншалла Аллах субхана ва таала үйүнө береке берет.